Даткай Макылбек кызы учурда бир туугандарын карап ооруканада. Алардын бирөөсү 7, ал эми экинчиси 5 жашта. Даткай майымдын айтымында 2 февраль күнү кечинде алардын абалы туздалган бадыраң, ышталган эт жана торт жеген соң оорулошкон. Наристелерди дароо Ош шаардык балдар ооруканасына алып келишкен. Биринчи колбаса жеп баштадым эле, анан соленый огурцы жегем, анан сыр жегем. Укам биринчи кусуп баштады эле, анан мен тоже кусуп баштадым. Анан укам 3 жолу кусту да, анан мен тоже 3 жолу кустум. 2 февраль күнү соленый огурцы, колбаса, свежий торт жасатып алып келгенбиз. Түнү саат 2-ден баштап куса башташты. Тынбай кусту, ар 2 саат сайын кусуп, саат 14 алып келдик. Больницага алып келгенден кийин жууп иштерин. Азыр ошо больницада жатабыз. Бирок кайсыл нерседен ууланганы азырынча аныктала элек. Дарыгерлердин айтымында мөмө жемиштердин консерваларын, ошондой эле колдо жасалган салаттарды колдонууда сактоо мөөнөтүнө көңүл буруу зарыл. Өзгөн районунан келген Турнакан Мисралиеванын 2 небереси консерваланган салатты жегенден кийин дене табы көтөрүлгөн. Ал неберелерин ооруканага алып келген соң салатка уулангандыгын билген. Эмети атташ керек экен, биз эми ойлобой муздак жерде турат деп бере берет экенбиз да. Кадимки эле колдо жасалган салат. Сәлем 1-2 күн туруп калган, ошондон кичине жейбиз дешкенден кичине берип койгон. Ошонун эле болду. Жакшы, келгенге караганда Кудайга шүгүр балдар ойноп жүрүшөт. Мөмө жемиштерди консервалоо алдында таза сууга жакшылап жууп даярдоо зарыл. Ботулизм таякчалары айлап жылдап жашайт. Кайнатканда 5 саатка, тоңдурганда -190 градуска чыдайт. Дарыгерлер кышкысын тест татым жайларынан консерваланган азыктардан жарандар ууланып жаткандыгын билдирүүдө. Отравлениялар бардыгы эле кооптуу. Эң жаманы жана ботулизм деген оорусу. Бул консервация болгон продукталардан гана жугат. Бул оору өмүргө кооптуу деп эсептелинет. Ошон үчүн биз ата-энелерди, чоң адамдарды, өзүбүздүн туугандарды, тааныштарды ошо консервация болгон продукталарды колдонбоого чакырып келебиз. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматынын тамак аш коопсуздугу боюнча бөлүмүнүн башчысы Гүлжан Жээнбаеванын айтымында жогорудагы жарандар азыктарды кайсы жерден алгандыгы боюнча толук маалымат берген эмес. Жарандар тийиштүү факт жана арыз менен кайрылганда гана аталган мекеме тийиштүү чараларды көрө алат. Пландуу текшерүүлөр токтотулган, себеби мораторий жарыяланган. Ошондуктан азыр плановый текшерүүлөр азыр өткөзүлбөйт. Арыздын негизинде гана текшере алабыз. Жарандардан арыз түшсө, арыздын негизинде пландан сырткары предписание алып текшеребиз. Өткөн жылдын күз айында дагы мектеп окуучулары мөөнөтү өткөн тортко ууланып, Ош шаардык балдар ооруканасына түшкөн болчу. Анда небересинин туулган күнүн белгилөө үчүн чоң энеси мектепке торт алып барган. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнулу, жаңылыктар.